Барлығыңа салам достар. Бүгінгі видеода сіздерге кантип интернеттен без вложения или же кантип телеграмдан без вложения ақша табуын үйретемін. Ал схема менің подписчицамнан келген и проверенный мною дегенде өзім деле тексеріп көрдім. Төлөйт достар, аны сіздерге көрсөтөм без вложения. Лайк басып, подписка и погнали. Достар, бүгінгі сіздер менен біз ақша таба турган бот Ask 4 EO бот. Бұл Telegram ботту мен жаңа айткан эле подписчицабыз предлагать кылды, чтобы башка адамдар деле акча иште алсын деп. Поэтому комментарийге рахмат деп жазып койгула ал подписчицабызга. Атын жазып кетем комментарийге. Вот, короче, старт дегенди басабыз достор. И бул жерде отправить номер деген бар. Ушуну жөнөтөбүз достор, либо же бұл жерге номериңерди жазып жөнөтсөңүздөр деле болот, либо же отправить номер дегенди бассаңыздар деле болот достор. Поделиться контактым дегенди дагы бир басасыңар, и все. Номериңер кетти. Пройдите фотоконтроль. Достор, азыр мен сиздерге көрсөткөндөй эле, бул жерде фотоконтролдон өтөсүңөр достор. Фотоконтролдон өтүп алабыз. Давайте азыр мен муну басып көрсөтөйүн. Начать дегенди басабыз, естественно. Разрешение беребиз достор. Разрешить. Все. Еще раз разрешить дегенди басабыз достор. Вот, мол абалга сиздерге көрүнбөй аткан болсо достор, вот сиздер деле пройти фотоконтроль дегенди бассаңыздар, абал чыгат достор. Ушул абалга бетиңерди толуктайсыңар и сфотографировать. Все, эми отправить дегенди басабыз достор. Бо достор, достор, короче, сиздерде мондай болбойт. Фотоконтролдон өтөсүңөр, өткөнүңөрдөн кийин мен дагы экинчи башка мен биринчи аккаунтумдан сиздерге көрсөтөм, потому что телефондо эки аккаунт, то есть бир телефондо эки аккаунт болсо, мисалы үчүн биринчиси өзүңөрдүн Telegram аккаунтуңар, экинчиси мисалы үчүн досуңарды, эжеңерди, сиңдиңерди аккаунты. Вот, ушундай бир телефондо эки аккаунт болсо, мендигинде эле заблокирован кылып коет экен достор. Давайте мен берки аккаунтума өтүп сиздерге көрсөтөм. Короче, фотоконтролдон өткөнүңөрдөн кийин сиздерде пройти опрос деген бар, пригласить друга или баланс. Достор, пройти опрос дегенди басасыздар. Можно, короче, 3 күндө, ар 3 күнү, каждый 3 дня бир опростон жооп бересиздер достор. Азыр мен 2 опроско жооп берген, поэтому 60 рубльдан 120 рубль акча мага таштап берди. Вот. Жана мен бул акчаны вывести кылып чыгарууга аракет кылдым. И аны азыр мен сиздерге көрсөтөм. Ал акча чыкты. Но достор, сиздерге мен азыр бул опрос кандай болот? Сиздерге аны түшүндүрүп өтөйүн. Короче, сиздер жазасыздар достор. Короче, пройти опрос кылганыңыздардан кийин, вот, оператор деп могул жерге көрсөтүп койгон достор. Оператор ушул, короче, сиздерге задание берет, ушулга жаз деп. Сиздер бул жерде мол ДК 544, ну, короче, никнейм атын басасыздар достор. Басып сообщение, и бул жерге здравствуйте, мен задание аткарам. Или же здравствуйте, я по поводу задания деп жазасыздар. Ал сиздерге ответ берет, пока очередь күтүп тур деп. Вот после очередиңер келгенден кийин өзү жазат. Даярсыңбы? Готов деп. Вот сиздер да готов дейсиңиздер, и все, сиздерге видеодон чалат ал. Видеодон чалганда сиздер экран трансляцияны жагасыздар. Короче, экраныңарды ал көрүп туруш керек. Вот, көрүп тургандан кийин эмне кылат? Яндекске кир дейт достор. Азыр мен сиздерге аны полный четко түшүндүрүп берем. Yandex.ru деп жаздым и мол сайтка киребиз достор. Биринчидеги ya.ru дегенди бастым достор. И вот, бул жерге поискке ал өзү бир сөз айтат достор. Мисал үчүн ал мага ремонт замков деген мол текстти жаз деди. Давайте мен ушуну сиздерге көрсөтөм. Ремонт замков дегенди бастым достор. Баскандан кийин ал эмне кылат? Короче, биринчи эки ссылкага, эки башка ссылкага киргизет сиздерди. Мисалы үчүн, биринчи ремонт установка замков деген. Ушуну бас дейт. И сиздер деле ушуну басасыздар достор. 5 секунд отурганыңардан кийин все чык дейт. Ну, мисалы үчүн, русча түшүнбөгөндөр үчүн. Вот, хорошо. Назад чыгасыздар достор. Кайра дагы бир сайтты, мисалы үчүн, выезд мастер ушул сайтка кир дейт достор. Ушуну дагы бир басасыздар, 5 секунд отурасыңар и все, назад дейт. Ал назад чыкасыңар. Эми достор,
эки сайтка кирип бүткөнүңөрдөн кийин анын өзүнүн бир сайтын айтат. Мисалы үчүн profit.ru деген ушул сайтты басып кирдик. Акыркы үчүнчүсү анын өзүнүн сайты болот достор. Вот бул сайтка киргениңерден кийин ал айтат 2 минутта отурасың, 3 переход кыласың дейт. 3 переходду кантип кылабыз достор? Переход дегенде, мисалы үчүн мына мои заказы дегенди ушул басам достор, мен мисалы үчүн бул жерде мои заказы дегенди басам, бастым, вход в клиент. Бул биринчи переход. Дагы мои заказы. Экинчи жерин бастым, бул уже экинчи переход достор. Вот, дагы назад, мои заказы. Вход для специалистов, бул уже үчүнчү переход болот достор. Үчүнчү переход болгондон кийин сиздер все айтасыздар, мен 3 переход кылдым. И ал айтат, хорошо, кичине туруп тур, мен өзүм сага бул сайттан чыгарыңды айтам. Хорошо, сиздер күтүп турасыздар, айыл, все, бул сайтты жап дейт. Все, сайтты жабасыздар достор. Абсолютно нольдон баштап. Яндекс.руга кайра кир, экинчи задание берет достор. Вот экинчи задание коддум ушундай, эки сайтка киресиздер, анан кийин үчүнчүсүнө кирип 2 минутта 3 переход кыласыздар. Все достор, анын үчүн все, сен менен биз байланыштык, и все, акчаңды күтүп тур дейт, и все, сиздерге 60 рубль акча таштап берет достор. Вот, достор. Опростон өтүп бүткөнүңөрдөн кийин, ал телефонду өчүргөндөн кийин, могул жерде опрос пройден, ожидайте начисление средств, акчаңар түшүшүн күтүп тургула. Опрос өттү дейт. И все, сен 3 суроого жооп бердиң, и вот 60 рубль сага келди. И все достор, ушул менен 60 рубль. Дагы 3 күндөн кийин дагы 60 рубль иштейсиңер достор. Эми мен жана бул жерден акча чыгардым. Аны каякка чыгарабыз? Аны деле сиздерге конкретно түшүндүрүп өтөйүн достор. Телеграмдан өзүнүн кошелегуна чыгарабыз достор. Аны кантип ачат? Азыр мен сиздерге аны деле көргөзөм достор. Короче, Telegram мен бул ссылканы, кошелектин ссылкасын комментарийге закрепленный кылып коюп коем достор. Бул жерге киресиздер. Старт дегенди басабыз достор. И Open Wallet дегенди бир жолу басабыз достор. Хорошо. И мону я принимаю условия использования. Хорошо, продолжить. Эми бизге уже биздин бот добавлен в кошелек вложен. Короче, начать дегенди басабыз достор, биринчидегиле. Начать. В принципе, достор, бизге все. Көргөн болсоңуздар, биздин Wallet Telegram кошелегибиз уже ачылды достор. И эми ал акчаны биз бул кошелекту ачып бүткөндөн кийин болду. Бул жерден эч нерсени копировать кылып, ал жакка коюп, ал жактан биз акча. Жок, ал жерде вывести средства дегенди басып коесуздар, и все, ал акча туура эле сиздердин бул Telegram кошелегиңарга келип түшөт. Вот, сиздерге айта турган баардык эле нерсени айттым достор, чтобы сиздер баардыгын эле конкретно ясно түшүнүшүңөр үчүн достор. Видео поэтому узак чозулуп кетти, но оно того стоит. Поэтому достор, лайк басып колдоп кеткиле, баарыңарга ийгилик. Баарыңарга рахмат.